Саламатсыңар балдар. Адабий окуу сабагы аба ырайын күн мурунтан кантип билүүгө болот деген темага токтолобуз. Сабактын максаты: тема боюнча түшүнүк аласыңар, эске сактоо ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрөсүңөр, жаратылышты сүйүүгө, коргоого тарбияланасыңар. Бардыгыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Маанайыңар ачык болсун. Анда текстти окуп баштайбыз. Күн суук, борон чапкын болордо чымчыктар далдоо жерге корголошот. Ошого карап, эл күндүн суук болорун баамдашат. Каргалар жайкысын каркылдаса, жамгыр жайт, кышкысын каркылдаса, кар жаап, борон болот. Каргалар тумшугун канаттын астына катса, бул суук болорунун белгиси. Каргалар ободо бийик учса, күн ачык болот. Кышкысын топ-топ болуп учса, күн суук болот. Канаттуулар күн жылуу болордо тал теректердин учуна келип конушат. Сагызган чатырдын түбүнө корголосо, анда борон болот. Балатыр журналынан алынган чыгарма экен. Демек балдар, биз бүгүн аба ырайын кантип билсе болот, ошол жөнүндө бир аз маалымат алдык. Ар бирибиз текстти өз алдынча окуп чыгабыз. Бул жерден түшүнбөгөн сөздөргө көңүл бурабыз. Ободо деген сөздүн мааниси асманда дегенди түшүндүрөт экен. Каргалар ободо бийик учса, күн ачык болот дейт. Каргалар асманда бийик учса, күн ачык болот экен. Анда суроолорго токтололук балдар. Аба ырайын кантип билүүгө болот экен? Жылуу, суук болорун кантип билсек болот экен? Канаттуулардын суукка карата өзгөрүүлөрү кандай болот экен? Мисалы, карганын, сагызгандын. Ошол боюнча суроолорго жооп беребиз. Үйгө тапшырма текстти окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Көрүшкөнчө балдар.